Алгач ноябрь айында облус боюнча активдүү жаштар катышса болот деген жарыя жасалган. Анда 30дан ашык бала катышып, алардын эң активдүү делген 15-и тандалып алынган. Ысык-көл облус боюнча келишкен жаштар үчүн лидерство жаштардын ыктыярчылар тобу тарабынан 3 күн бою окуулар жүргүзүлдү. Аларды ар кандай окууларга үйрөтүп атабыз. Негизи долбоордун максаты ошо жаштардын айылдагы башка шаарлардагы ошо Ысык-көл областындагы жаштардын катышуусун, активдүүлүгүн күчөтүү. Анан ошого байланыштуу бүгүн окуу жүрүп жатат. 15 бала ошо 3 күндүн ичинде жаштар менен иштөө боюнча активдүүлүк деген кандай, жарандуулук деген эмне жана ошо активдүү болуп катышуу деген эмне жана цифровизация, жергиликтүү бийлик менен иштешүү жана медиа сабаттуулук, долбоор жазуу ушундай темаларды өтүп жатышат. Балдар абдан активдүү. Ушул эле балдар 2023 жылдын январь-февраль айларында өздөрүнүн аймагындагы жаштарды окутушмакчы. Елена Тыныбекова тренингке 2 күндөн бери катышып, жарандык активдүүлүк туурасында үйрөнгөнүн билдирет. Заман талабына жараша санариптештирүүгө өтүүнүн жол жоболору үйрөтүлгөндүгүн белгилейт. Социалдык сеттер, ошондой эле ар кандай программалар биз билбеген, мисал калсак азыр деген ачык бюджеттик портал бар экен. Ал жактан бардык Кыргызстандын бюджетин карап алсак болот экен. Ким кандай акча коротот, кайка коротот деген сыяктуучу. Муну буга чейин биз билген эмеспиз. Ошондой эле түндүк портал аркылуу биз кайрылуу жасаганды үйрөндүк. Аны деле буга чейин билген эмеспиз. Жана дагы башка порталдарды, сайттарды көзгө көрүнүп эле жүргөн, бирок кандай колдонушту билбейт экенбиз. Бүгүнкү күндө ошого үйрөнүп, өзүбүз практикада колдонуп көрдүк. Азыр кайрылууларды жаздык, жибердик. Өзгөчөлүгү ошондо десем болот. Лидерство жаштардын ыктыярчылар тобу тарабынан уюштурулган активдүүлүк фабрикасы долбоору жаңы 2023 жылы дагы улантылмакчы. Салтанат Керимкул кызы, Асылбек Касанов, Сергей Мищенко, Ысык-көл жаңылыктарына.